Саламатсыздарбы? Урматтуу ата-энелер, сиздерди чыгаан педагог Гапыр Мадаминовдун "Ата-энелер сиздер үчүн" китеби менен тааныштырууну улуу перс акыны, ойчулу Саади Шерозидин уул тарбиясы жөнүндөгү ыры менен баштайм. Жакшы наам калтыруу кааласаң эгер, уулуңа акыл бер, үйрөтөнөр. Уулду эркелетип өстүрүү ката, андайлары турмушта көрөт көп жапа. Чыдам бер татысын турмуш көп азын, жаныңдай көрсөң да көтөрбө назын. Жашынан адеп, илим өнөр бер, жакшылыкка үйрөт, жамандан кайта. Энелер мектебинин негиздөөчүсү, педагогика илимдеринин кандидаты, номер 3 гимназиянын директору Гапыр Мадаминов агайыбыз зоналдык билимдер методикалык иштер системасын түзүп, 92 жылдан бери жаңыча үлгүдө иш алып барууда. Бул таблицада үй бүлө менен мектептин ортосуна окуучуну коюп, ушул үч илдикти байланыштырган. Окуучунун, баланын жакшы жакка өзгөрүшүн кааласак эгер, эң биринчи мектеп, үй бүлө, коом өзгөрүүсү керек. Таблицанын оң жагындагы канатында көчө, айыл, аксакалдар, элдик педагогика, айыл совети, коомдук пикир жайгаштырылып, бул баланын өсүүсүнө түздөн түз таасир берүүчү чөйрө. Сол жагындагы канатында баланын жакшы жакка өсүүсүнө таасир берүүчү булактар көрсөтүлгөн. Булар академия, ЖОШ, билим институту, педагогика, психология, тармактык илим, турмуш, тажрыйба, дүйнө, өлкө көрсөтүлгөн. Мына ушул ар бир багыт менен атайын план негизинде иш алып барылганда гана терең, бекем өсүп туруучу билим, илим, маданият баалуулугу, рухий байлык, улуттук аң сезим, жалпы адамзаттык баалуулукка жетүүгө болот. Элдик мугалим, азыркынын дүйшөнү Гапыр Мадаминов өзүнүн көп жылдык байкоолорунун, эксперимент иштеринин жүрүшүндө эмне үчүн бала окуучу окубайт же билим алууда кыйналат деген суроолорго жооп издеп, баланын ар тараптан өсүүсү үчүн үй бүлөдө эненин ролу чоң экендигин сезет. Бирок бул үчүн көптөгөн энелердин даяр эместигин иш процессинде көргөн соң, энелерди бала тарбиясына даярдап окутуу үчүн энелер мектебин негиздеп, окуучуларынын энелерин окутуп баштайт. Энелер мектебинин максаты айыл жериндеги энелерге үй бүлөдө балдарды мектепке даярдоо, акыл эс, адеп ахлак тарбиясы, тарбия баалуулугу, билим баалуулугу жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү. Энелер мектебинин программасы 1996 жылы түзүлгөн жана 2016 жылы ар бир класстын жаш өзгөчөлүгүн эске алып кайра түзүлгөн. Мыкты эне, мыкты үй бүлө, мыкты сабак даярдоочу бөлмө, үлгүлүү үй бүлө конкурстарынын программасы жана жоболору бар. Ошондой эле бул конкурстардын жеңүүчүлөрүнүн тажрыйбалары кеңири баяндалган. Ата-энелер сиздер үчүн китебинен сиздер ата тарбиясы жөнүндө да окуй аласыздар. Уулум, адамдар сенден береке тапсын деген атасынын осуятын тоо тутуп, Гапыр агай атасынын тилегин орундатты. Агайдын биринчи жана түбөлүк устазы бул жөнөкөй шахтер атасы Маматкул ата. Себеби бул баянда атасынан төмөнкү сапаттарды алганы байкалып турат. Акылмандуулукту, ак эмгекти, адамгерчиликти, чын ыхластуулукту, эмгектин адамдын кадырын билүүнү, үнөмчүлдүктү жана башка сапаттар. Үй бүлөдө балдарды туура тарбиялоо үчүн балдардын жаш өзгөчөлүгүн, психологиялык, физиологиялык өсүү закон ченемдүүлүктөрүн эске алуу керек. Баланын жаңы төрөлгөндөн баштап эрте жигиттик курак 17-21 жашка чейинки балдарды кантип тарбиялоо керектиги жазылган. Ошондой эле жаш курак картасы берилген. Үй бүлөдө бала тарбиялоонун негизги багыттары дене тарбиясы, акыл эс тарбиясы, адептик тарбиясы, эмгекке тарбиялоо, эстетикалык тарбия боюнча кеңири маалыматтар берилген. Үй бүлөдө балдарга сабак даярдоого жакшы шарт түзүү, балдарды мыкты окууга,
иштөөгө тартат, кызыктырат, жазуу, окуу, көрүүсү бузулбайт. Билим баалуулугу сабагына темасынан сиздер окуу менен түшүнүү жөнүндө маалымат аласыздар. Акылга эмнелер күч кошот жана эмнелер зыян келтирет, булар жөнүндө билесиздер. Жусуп Баласагын бабабыздын кут алуучу билим чыгармасынан үзүндү окуй аласыздар. Жана ошондой эле балдарыңыздарды акылмандуулукка тарбиялоо жөнүндө пайдалуу кеп кеңештерди табасыздар. Эң актуалдуу темалардын бири болгон убакытты үнөмдүү пайдалануу жөнүндө темасынан сиздер балдарыңыздар менен убактыңыздарды үнөмдүү пайдалануу үчүн аны кантип бөлүштүрүү керек жана аларды кандай пайдалуу нерселерге жумшоо керектиги жөнүндө үйрөнөсүздөр. Убакытты рационалдуу пайдалануунун айрым жолдорун билесиздер. Ата-энелер сиздер үчүн китебинде балдарды салттуу тарбиялоого дагы маани берилген. Мисалы, аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дегендей, үй бүлө жана мектептеги окуу тарбия иштерин жакшыртууда ага инилик, эже сиңдиликти пайдалануу боюнча 23 пункттан турган кеңештер берилген. Эгер балдарыңыздарды терс сапаттардан сактоону кааласаңыздар, терс сапаттардан балдарды сактоо жөнүндөгү темадан пайдалуу кеңештерди аласыздар. Балдарды китепкөйлүккө тарбиялоо үчүн үй бүлөлүк китепкана түзүү зарыл жана чогуу китеп окуп, талкуулоо керек. Үй бүлөдө балдар менен акылдуу китептерди окуу, талкуулоо. Үй бүлөдө балдар менен чогуу бийик ойлорду жазган китептерди системалуу окуп, талкуулап туруу жемишин берет. Ой гүлдөрү деген китеп ар бир үй бүлөдө болсо максатка ылайык. Даанышмандар айткан адамда болушу керек деген 14 сапат жазылган. Бул кайсыл сапаттар экенине кызыгып жаткан болсоңуз, анда китепти окууга шашылыңыз. Жана ошондой эле кызыктуу икаялар жазылган. Үй бүлөлүк китепкана түзүү бул баланын көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүнүн байышына таасир этет. Үй бүлөлүк китепканада 10 багыттагы китептердин болуусу зарыл. Ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Ата-энелер бала тарбиясына акылмандык, жоопкерчилик менен мамиле кылууну үйрөнүүсү зарыл. Ата-энелер сиздер үчүн китебинен сиздер бала тарбиясындагы мүнөздүү каталар жана анын себептери тууралуу билесиздер. Үй бүлөдөгү моралдык психологиялык климат жана балага болгон ата-эненин мамилеси кандай болуу керектигин үйрөнөсүздөр. Бул таблицадан тарбия баалуулугу тууралуу маалымат аласыздар. Жана ошондой эле үй бүлөдө балдарды тарбиялоонун принциптери жана белгилери бар. Үй бүлөдө бала тарбиясындагы 17 эреже жазылган. Ар бир үй бүлөнүн өздүк эрежеси болуусу зарыл. Мисалы, МПК, эмгекчилдик, жакшы адат, камкордук, тууралык, сый урмат, чогуу окуу, эркин ойлоо, жакшы эмоция жана башкалар. Балдарды мектепке ден соолук жана моралдык психологиялык жактан даярдоо керек. Ата-эне үй бүлөдө балдардын сабакка даярдануусун көзөмөлдөшү керек. Ата-эненин көзөмөлүндө болгон бала сөзсүз жакшы окуйт. Ата-энелер үй бүлөдө балдары менен тарбиялык аңгеме, иш-чараларды дасторкон четинде алып баруусу керек. Ошонун 23 багыт боюнча темалары дасторкон четиндеги университет деген темада берилген. Жаңы шартта жаңы тарбиялык иштердин багыттары. Жаңы шартта жаңы тарбиялык иштер гана натыйжа берет. Жана ошондой эле ата-энелер сиздер үчүн китебинен төмөнкүдөй темалардан бала тарбиясы үчүн зарыл болгон маалыматтарды таба аласыздар. Мектеп, мугалим менен сиздин байланышыңыздын мааниси.
таланттуу окуучулардын ата-энелери үчүн кыскача усулдук сунуштар. Ата-энелердин билим берүү системасындагы укуктары жана милдеттери. Маданияттуу үй-бүлөнүн белгиси. Билим баалуулуктары жөнүндө макала каптар, учкул сөздөр. Сиздер үчүн пайдалуу цифралар. Мисалы, бала бир күндө канча саат сабак даярдоосу керек жана 1 минутада канча сөз окуусу керек деген цифралар. Ошондой эле ата-энелер сиздер үчүн китебинде ата-энелер үчүн сунуш кылынган китептердин тизмесин таба аласыздар. Ата-эне окумайын, бала окубайт. Баба салты, эни адеби Акматалиев. Залкар ой мурастары Молдобаев. Ой гүлдөрү Которгон Ташмаматов. Өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат Мадаминов. Мудрость воспитания. Книга для родителей. 3 жаштан кийин кеч Ибука Масару. Жана ошондой эле балдар үчүн дүйнөлүк адабияттардын тизмелери бар. Гапыр Мадаминовдун энелер мектеби жөнүндөгү пикирлерден сиздерге үзүндү окуп берейин. Кыргыз-Түрк Манас университетинин педагогика кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Акматали Алимбеков. Менин жеке пикиримде ал эмгек Каменскийдин, Песталоццунун эмгектеринде эле баа баркы жогору, өмүрү узун болот. 30 жылдан ашуун педагогика тарыхын изилдеген жана окуткан адам катары дүйнөлүк практикада ата-энелердин мектеп мугалиминин активдүү, паритеттүү партнеруна айландыруу багытында атайлап билим берүү ишин уюштурууга багытталган тажрыйба сейрек кездешерин тастыктай алам. Педагогика илимдеринин доктору, профессор Жанкороз Каниметовдун пикиринен үзүндү. Жаңы мезгилде адам баласы балдарын үй-бүлөдө тарбиялоо үчүн адегенде ата-энелердин өздөрүнүн билими, даярдыгы зарыл экендигин маалым кылды. Энелер мектебинин бүтүрүүчү энелеринин балдары бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмдөрүндө ийгиликтүү окууда. 2018 жылы өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент Саттарова Чынара Осмоновнанын колдоосу менен Баткен шаарында эл аралык энелер мектебинин республикалык форум өткөрүлдү. Буга өлкөбүздүн 7 тубанынан жана коңшу мамлекеттерден өкүлдөр келип катышты. Энелер мектеби бул элди тарбиялоонун, энелерди бала тарбиясына үйрөтүүнүн эң жакшы жолу деп баса белгилеп, Чынара Осмоновна Баткен облусундагы ар бир мектептерде энелер мектебин милдеттүү түрдө жайылтууну колго алды. Баткен облусу боюнча бүгүнкү күндө 30 миңден ашуун эне энелер мектебинин семинар, лекция курстарынан окуп чыгышты. Энелер мектеби боюнча Чынара Осмоновна Президенттик башкаруу академиясында энелер мектеби аркылуу ата-энелерди башкаруу маданияты диссертациясын жактаган. Азыркы күндө энелер мектеби Кыргызстандын 7 облусуна кеңири жайылтылууда. Лейлек районундагы энелер мектеби. Сүлүктүү шаарында өткөрүлгөн ата-энелер конференциясы. Чоң Алайдагы энелер мектеби. Сузак районундагы энелер мектеби. Жана ошондой эле энелер мектебинин тажрыйбасы бүгүнкү күндө Ош, Ноокат, Чоң Алай, Сүлүктүү, Ысык көл, Бишкек, Талас, Нарын облустарында жайылтылууда. Урматтуу ата-энелер, бул ата-энелер сиздер үчүн китебинин обзордуу презентациясынын бир варианты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.